Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин багыт кайра даярдоо борбору окуучуларга жазгы окуу курсун аяктап сертификаттарды тапшырды. Борбордо жазгы каникул бактысында Баткен, Жалал Абад жана Ош облусунун алыскы аймактарынан келген 60га жакын окуучу ЖРТга даярданышты. Алар эки тайпага бөлүнүшүп, тездетилген негизде 1 айлык окуу программасын 2 жума ичинде окуп бүтүрүштү. Бүгүн жыйынтыктоо күнү болуп, окуучулар тест тапшырып, баштапкы упайларынан көрсөткүчү жогорулаганына куштар болуп турушат. Айылда бул жакта алгандан дагы аз алчубуз. Бул жакка келип, ОШМПнун мугалимдери бизге жакшы билимдерди берип, билбеген нерселерибизди үйрөтүп, жакшы деген мындай деңгээлге жеткиришти. ОШМПнун мугалимдерине терең ыраазычылык. Биринчи келгендеги упайым эле 180 болгон негизи. Кийин биринчи айда, азыр бул биздин экинчи айга келишибиз. Экинчи айга келгенде тест кыйыныраак болгондон 159 болуп калган. Анан кайра мына үчүнчү тестте да 180 упайды алды. Бүтүрүүчүлөр негизги тесттин математика, кыргыз тили жана адабияты, кошумча англис тили, химия, биология предметтеринен өз багыттарына жараша билим алышты. Курстун окуу баасы 1500 сомду түзсө, бул рет борбор Баткен облусунун чек ара аймагында жашаган окуучуларга 30% арзандатуу жасап, 1100 сом менен тестке даярдашты. Бул окуу жай тарабынан чек арада жашаган окуучуларга стимул ретинде жардам болду. Биз чек ара аймагынан келгенибиз үчүн бизге 30% скидка берилди. Жана окуу боюнча айта кетсек, өтө сонун жыйынтыктар болуп атты. Окуудан сырткары ар кандай кызыктуу оюндар уюшулуптур, ар кандай университеттерге саякаттоолор болду. Бардык мугалимдерге жана ошондой эле биздин ушундай окуубузду жеңилдиктерди берип жаткан мугалимдерге, спонсорлорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буйруса алардын бизге ишеничин аткарабыз деген үмүттөбүз. Окуу борбор өз миссиясына жараша алыскы аймактардагы окуучуларга басым жасашат. Адистер ар кайсы райондордун мектептерине барып, келишим түзгөн соң алгач окуучуларга өз сабактарын өтүп, андан соң калуучуларды курска кабыл алышат. Борбордун математика предмети боюнча азизи Айгерим Өсөрбек кызы дал ушул жазгы окуу курсунда көп сандагы окуучуларды даярдаганын жана берген билимдерин алардын тесттен алган упай далилдерин айтат. Негизинен Бакыт окуу борбору быйылкы жылдын эсебинен эң көп окуучуну ушул айдын ичинде даярдадык. Ар бир окуучу өзүнүн багытына жараша, өзү кандай кесип тандаса, ошого жараша бөлүмдөрдөн даярданды. Негизгиси математика, кыргыз тили көбү мындай аргасыздан бул керек болгон үчүн дагы көп окушту. Андыктан алдыңкы упайларды алат деген ишеничтебиз. 110дон өтпөгөн, башында аябай аз алган окуучулар бүгүнкү күндө 110дон ашып 150ге чукул балды алгандар болду да. Алар бизди аябай кубантты. Биздин берип аткан сабактарыбыз менимче жугумдуу болду деп эсептейм. 2 жумалык курста окуучулар тынымсыз, күн сайын жаңы маалымат алуу, окуу, тест тапшыруу менен алек болушту. Бул менен бирге жогорку окуу жайларга саякат да жасоого мүмкүнчүлүк жаралды. Жыйынтыктоочу Аземге университеттин ректору Бекмурза Зулуев өзү катышып, сертификаттарды тапшыруу менен алдыдагы ЖРТдан жакшы упай алып, ийгиликке жетүүсүнө тилектеш экенин билдирди. Акманай Өзбекова, Борончу Ергешев, ОШМП жаңылыктары.